Даруль айтайын, бұл колдой турган мыйзам долбоору эмне себептен дегенде аскер адамы бул мекенди коргоштугун ойлош керек. Бала окурам кантти, ач калдыбы, кеч калдыбы, 1-сентябрга кантип даярдайм, үйдө кантип алам деген кыжылачылык болбош керек. Эгер ушундай кыжылачылык болсо, ал мекенди да коргоп жаратпайт чындыгында. Ар бир өлкөдө ушундай, күчтүү өлкөлөрдө ушундай саясат бар. Жакшы бир сөз бар го, ким эгерде өзүнүн мамлекетинин армиясын бага албаса, анда башка армияны башка туура келет. Бул илгертен келаткан чындык. Ошон үчүн абдан жакшы турак жай менен камсыздандыруу. Мен ойлондурган бир гана нерседе, эгерде азыр ошо 20 жыл жашагандар деп атасы, менчиктештире баштай турган болсо, азыр турак жай фонду ченелүүдө. Азайып кете турган болсо, кайрадан турак жай фондун куруу жагы каралып атабы өкмөттө? Кабарыңыз барбы? Анткени менчиктештирген сайын азая берет. Бул жактан жан кызматкерлер чоңое берет, аларга да үй керек болот. Фонд азая турган болсо, тигилерге жетпей калат да, ушул жагынан фонд улам толуктап тура тургандай шарт барбы? Сүйлөшүүлөрдө. Азыр урматтуу Нуржигит Кадырбекович, чоң рахмат. Өтө көйгөйлүү вопрос бул дагы. Азыркы убакта башка силовой блоктордо үйлөр салынып атат, берилип атат. Жана ошондой эле биз дагы есть надежда дегендей Коргоо министрлигинде дагы проекттер бар. Бул эми канча бир жерден акча каражат табылса, үйлөр салууга өздөрү проекттер бар. Урматтуу депутаттар, бюджет караганда ушуну эске алалы. Анткени биздин аскерлерге үй жай камсыздап бербесек, булардын кадырын өткөн жылы билдик го. Баткен окуясында. Ошондой мезгилде кармашканды, согушканды билген адамдын кадырын билдик. Албетте бизге деле чыгып атты. Баатыр жигиттер көп экен, биз баралы деп атабыз. Достор топтолуп алдык, бирок ал жака барсак жөн гана пушечный мясо болобуз. Жатканды билбейт экенбиз, же окоп казганды билбейт экенбиз дегендер болуп атпадыбы? Ошон үчүн муну бир эске алып туруп, урматтуу бул жакта азыр протокол жазып аткандар, эмки жылы киргизели, турак жай фондун көбөйтүү боюнча. Бирок дагы бир нерсе да, ушул аскер адамдардын үй кургандай бир жерге урбаш керек. Мындай бөлөк-бөлөк жайгаштырган жакшы деп эсептейм. Анткени жаман айтпай жакшы жок, бирдеме боло турган учурларда бул деле бир чабылгонго объект болуп калышы мүмкүн да. Анткени ошол адамдар мекенди коргойт. Ошол адамдар биздин кыргыз аскеринин потенциалы. Кийинки суроо, баягы жарадар болгондорго кандай мамиле болуп атат? Ошол күндөрү улам бирибиздин аркабыздан бирибиз барып эле соц тармактарга чыгарып аттык эле. Түкүн жарадар болду, мына кабар алып атабыз деп. Анан ал күндөрдө өттү, деми сууду, унутулуп калды. Ошолордун акыбалдары кандай болот? Эми сиздер аларды унутпайсыздар, бирок эл журт унутуп калып атпайбы? Ошолордун акыбалдары кандай? Уруксат болсо, азыркы учурда алардын акыбалдарынын баары тең көзөмөлгө алынып турат. Муну Камчы Кыдыршайч өзү көзөмөлгө алгыла деп өзү контролдоп атат. Азыркы убакытка чейин бардыгы соц тармак жактан мындай өздөрүнө үй бүлөсүнө жана бир туугандарынын баарына тең жардам берилген. Азыркы убакытка чейин баары тең көзөмөлдө алар. Ошо майып болгондон кийин билесиз, жумуш аткарылбай калат. Айла жок жумуштан чыгарышка туура келет. Кайра ден соолук калыбына келгенчекти деп. Алардын балдарынын окуп аткандары бар экен, контракт төлөгөн учурлары бар экен, квартирада жашап аткандары бар экен. Ошону дагы бир карап, анализдеп, анан сунуш айтыңыздар. Бөлүш керек болсо, каражатты бөлөлү. Анткени өзүнүн армиясын эл журт өзү багыш керек. Башка жолу жок. Баягы бир азыр бир сөз тамашалап айтып жүрүшөт. Тамадан эл багыш керек, анан ырчын эл багыш керек. Биринчи кезекте аскерин багыш керек да. Ошон үчүн бир анализдеп туруп, мага маалымат сүйлөтүңүзчү. Бизде эми жардам керек болсо айтыңыз. Мыйзам чыгарыш керек болсо, мыйзам чыгаралы. Бюджетти караганда анча-мынча бир эки нерсе курулбаса курулбайт, бирок ошолорду акыбалын ойлобосок, эртең бирсү күнү мындай нерсе болбой эле койсун. Бирок боло турган болсо дагы деле ошолорду алдыга алып чыгабыз. Анан майып болгондон кийин эмне болсо ошо болсун, Аксунун башы ошо болсун деп таштап кеткен туура эмес. Чоң рахмат. Түшүндүк, көңүлгө алабыз. Көйгөй маселелер боло турган болсо кайталабыз.